Салам достор, Америкадан чоң салам. Бүгүн 12 январ, эртең менен Майами менен коштошуп үйдү көздөй чыктык. Майами шаары Флорида штатынын эң түндүгүндө жайгашкан. Андан өйдөрөөк Флорида штатынын ортосунда, күнчыгыш жагында Орландо шаары, күнбатыш жагында Тампа деген шаар. Көп кишилер ойлойт болуш керек, Майаминин борбору, Флорида штатынын борбору Майами, Нью-Йорктуку Манхэттен, Иллинойстуку Чикаго деп. Жок. Флорида штатынын эң негизги шаары, борбору Тампа деген шаар болуп саналат. Биз Майамиден түндүктү көздөй кеткенде Тампа шаары 3,5 сааттык жолдо экен. Мына ошо Тампа шаарына кирип баратабыз. Бул Майаминин борбору Тампа шаарында 390 миңдин тегерегинде адам жашайт. Орландода болсо 280 миңдин тегерегинде, Майамиде болсо 450 миңдин тегерегинде. Ошол Флориданын 3 шаарын кошкондо 1,120,000 адамдын тегерегинде болот да. Биз азыр ошо Тампаны бир сыйра көрүп, сулуулуктарына суктанып, анан өйдөнү көздөй, түндүктү көздөй, Жоржия штатынын Атланта деген шаарын көздөй кетебиз. Тампа шаары Флорида штатынын борбору. Азыр ушул жерде достор абдан кооз жер бар дейт. Тампа шаарынын ортосунан дарыя өтөт экен. Ошо дарыянын жээгине адамдар келип, сейилдеп басып, сулуулуктарга суктанышат экен. Азыр бир сыйра карап көрөлү. Достор, биз Тампа шаарына абдан кеч келип калдык. Кеч болсо дагы Тампа шаарынын кооз жерлерин көргөнгө аракет кылалы. Жана айткандай, бул Тампа шаары Флорида штатынын эң негизги шаары болуп эсептелет. 380 миң адамга жакын адамдар жашашат экен. Азыр могу Тампа шаарынын ортосунан дарыя өтөт экен. Ошо дарыянын четинен басып, сулуулуктарга суктанып көрөлү. Бул жакта дарыядан сары такси кетет экен. Чикагода ушундай сары таксилер бар. Шаардын ортосунан өткөн дарыяда адамдар такси менен эки жака жылышат. Майами шаарында асман тиреген бийик имараттар көп болчу. Биз Тампага кирип келатканда байкадым, аз экен. Мына бул жакта полицейскилер велосипед менен жүрүшөт. Бул полицейскилерди да алмаштырып турат экен.
Кээ бир күндөрү бул полицейскилер велосипед менен жүрүшөт экен, кээ бир күндөрү машина менен жүрүшөт экен. Достор, биз Майами шаарында жүргөндө кызык нерсени уктум. Бир жигит мурда Бруклин шаарында повар болуп иштечү экен. Кийин Майами шаарына көчүп келиптир. Абдан күчтүү повар экен. Ошол Майами шаарына барганда бир 2-3 ресторан шеф-повар бол деп предлагать этиптир жакшы акчага. Бирок ал шеф-поварлыкту каалабай, Россиядан келген бир бай киши бар экен. Семья 3 кишиден турат экен. Жолдошу, жубайы, анан кызы бар экен. Ошол үй бүлөгө личный повар болуп орношуптур. Жумушу абдан жеңил экен. Алар заказ берип коет экен, завтракка мындай тамак, обедке мындай тамак, анан ужинга мындай тамак деп. Ошол заказды алып алып, өзү супермаркетке барып, керектүү продуктун алып келип, тамагын убагында жасап коет экен да бош экен. Суббота, воскресенье иштебейт экен. Болгону 5 күн иштейт экен. Эртең мененки түшкү кечки тамакты даярдап коет экен дагы, үйүнө кете берет экен. Ал адамдардын үй жинаган кишилер да бар экен. Тамакты жасап коюп кеткенден кийин бул жигит тамакты берген өзлөрүнүн кишилери бар экен. Негизинен бизнестери бар экен, бул жакта көптөн бери жашайт экен. Анан YouTube каналы бар экен. Эң кызыгы, YouTube каналда 85 миллион катталуучусу бар экен. Бул айын эле ошо YouTube канал менен 100 000 деген долларларды таап коет экен. Ошон үчүн мекендештерге айтарым, Кыргызстанда болобу, Россияда болобу, дүйнөнүн башка булуң бурчунда болобу, повардык окууларды окуп Америкага келсеңиздер, башында бул жака кафеге кирип, баягы опыттан алып алып, кийин ошондой жумуштарга барып иштесеңиздер болот экен. Америкада Майамиде эле эмес, көптөгөн штаттарда Россиядан келген бай кишилер көп. Жана Бруклинде биз айтып атпайбызбы? Башында келгенде Бруклинге келиш керек деп, анан Бруклинге келген айымдар көбүнчөсү балдарды багат. Үйлөрдү тазалашат. Ошол көп жылдан бери мурда келген орус жарандарынын үйүндөгү балдарын багып, башында иштешет. Тампа шаары дагы абдан кооз экен. Ортосунан дарыя өтөт экен. Ошо дарыянын четинен тиги капталы, бул капталын кооз кылып ушу элдер баса турган жерлерди жасап коюптур. Ол жерде абдан кооз имарат бар экен, топ-тоголок экен. Мен ойлоп атам, бул гостиница болуш керек деп. Бүгүн кеч болуп кетти, достор. Убакыт бат эле өтүп кетет экен. Бүгүн бул жакта калып калышыбыз мүмкүн. Эртең туруп алып, шашпай, жолго кайра чыгып, Жоржия штатынын Атланта деген шаарына дагы тийип кетебиз. Эми биз үйдү көздөй баратабыз. Жолдон ушундай шаарлар болуп калып атат. Анан жанынан өтүп кетпей, ичине кирип, бир сыйра өзүбүз да көрүп, анан сиздерге дагы кичине көрсөтүп коелу деген ойлорубуз бар. Булар жигиттер рисковать этип, үстүнөн скейтборд тээп жүрүшөт. Кичине эле кыйшык тепсе, мына сууга түшүп кетишет. Тренировкасы абдан жакшы окшойт булардыкы. Бул жакта условияларды абдан сонун түзүшөт экен. Бардыгы зыңкыят. Мына таптаса, бир дагы мусор жок. Элдердин баары шортик, футболка кийип алып, кечки эс алууга чыгып, сейилдеп басып жүрүшөт. Бул жакта дагы бир сары такси келатат.
Ушундай таксилерди мен Чикагодан көргөм. Чикагонун даунтаунунан элдер ушундай таксиге отуруп бир жерден бир жака жетип алышат экен. Бир чети кооздуктарды көрүп алышат. Биз үйгө барганда буюрса 3 жума иштебептирбиз да. 3 жума эс алып жүрүптүрбүз. Эми күч кубатты токтоп алып, жакшылап иштеп, жумуш учурунда дагы жакшынакай видеолорду тартып, эми жумушка чыкканда башкача видеолор болот, бир информация, маалымат бере турган видеолорду чыгарганга аракет кылабыз. Жердин баарын, бүт баарын брусчатка менен тизишиптир дагы. Ар бир пальманын түйүн калтырып, жумшак ракушкалар менен чачып коюштур. Бул жакта Америкада ар бир бакка көңүл бурат экен. Тетигил жерде да абдан кооз фонтандар турат. Ошол жерге барабыз азыр. Тампа шаары дагы абдан кооз шаар экен. Эми бул Флориданын эң негизги борбор шаары болгондон кийин кооздук болуш керек. Бул жакта дагы үйбү же гостиницабы бийик имарат бар экен. Жолдон кетип баратып, Тампага кирбей кетсек болбой калатпы деп атайын келдик. Бул жака элдер чыгып, фонтанды көрүп эс алышат экен. Америкада чоң шаарлардын ортосуна ушундай фонтандарды кой берип, кызыл-тазыл светти кой берип коет. Жайкылсын, кичинекей балдар чуркап ойношот. Бизде дагы Агаяда да бар ушундай фонтан. Сиздерге видео чыгарып көрсөткөм. Бул жерди жана сиздерге көрсөткөм, жана Тампа шаарынын ортосунан өткөн дария. Дариянын жээги да абдан кооз экен. Мен дронду да албай калыптырмын. Машинага жеткенде Тампанын үстүнөн дагы дрон учуруп, бир сыра үстүнөн көргөнгө аракет кылабыз. Бүгүнкү съемка кечки съемка болуп атат, достор. Тампа шаарынын паркингтери кычырайт экен. Жолдон өйдөрөк болот экен. Четтерин баарын пальмалар менен кооздоп коюптур. Машиналарды тизип коюптур. Бул деген эме окшойт. Сатыла турган машиналар окшойт. Toyota Camry, Sienna, Mercedes-Benz. Эми Тампа шаарынан да кайтып коелу. Мекендештерге Тампа шаарына келиш дагы насип болсун, достор. Америкага келип, жакшынакай шаарларын көрүңүздөр.
Абдан кооз фон экен. Сүрөткө каалаган жерден түшө берсе болот экен. Бул эмне деген машина болду экен? Cadillac дейт. Бул дагы S-класс окшойт Cadillac'тын. Америкада стеклянный имараттарды салганды жакшы көрүшөт. Каркасын тургузуп туруп калганын айнектен жасап коюшат. Ичинин бүт баары көрүнүп, жаркырап турат. Машиналар только мияктан exit only дейт, чыгыш керек экен. Бул музей экен, бирок музей жабык экен. Биз жетишпей калдык ичине киргенге. Достор, мага телефон менен тарткан удобный болуп атат, анткени телефондун памятине сакталып калат. Видеону жеңил жасайбыз. Эгерде экшн камерамен тартса качественный болот экен, бирок экшн камерадан телефонго көчүрүш үчүн абдан көп убакыт кетип калат. Бул жакта дагы кооз фонтан жасап коюшуптур. Суктанып эле жүрсө болчу да экен. Фонтанга ушундай темирден жасалганы коюп коюптур. Болгону темир, бирок абдан кооз кылып жасап коюптур. Көп адамдар келип сүрөткө түшөт болуш керек жанынан. Жерде Hilton деген гостиница бар экен. Астына бул гостиницага жайгаша турган адамдар көп экен. Мен жана айткандай, ар бир бакты ушинтип тегерегин темир менен тозуп, курчап, көңүл бурушат экен. Пересекая океаны, города и страны, о тебе одну молчу. Не без тебя такие странные, к тебе одному лечу. И сотни незнакомых глаз, слов и целых фраз не заполнят пустоту. Я вечно думаю только о нас, к тебе одному хочу. Душу мою согрей, время ускорь, прошу, пусть пролетит быстрей, я уже еле дышу. Мне не нужны эти дни прекрасные, если в них нет тебя, если в них я скучаю, мои глаза погаснут, а
сменю часовой пояс. Небо несет аэробус, прощай, мегаполис. От этих туманов скорее убежим. Для всех мой оффлайн, беззвучный режим. Пятницу сменит суббота, а мы где-то между. Держу тебя за руку крепко вдоль набережной Будапешта, под красными крышами Праги, с каждой минутой все ближе. И мы на мосту Марии, под звездным небом Парижа. Душу мою согрей, время ускорь, прошу, пусть пролетит быстрей, я уже еле дышу. Мне не нужны эти дни прекрасные, если в них нет тебя, если в них я скучаю, мои глаза погаснут, а руки пусть потеряют. Мне не нужны эти дни прекрасные, если в них нет тебя, если в них я скучаю, мои глаза погаснут, а руки пусть потеряют. С самыми близкими рядом жизнь делена пополам, больше другого не надо, только ты и я. С самыми близкими рядом жизнь делена пополам, больше другого не надо, только ты и я. Мне не нужны эти дни прекрасные, если в них нет тебя, если в них я скучаю, мои глаза погаснут, а руки пусть потеряют. Мне не нужны эти дни прекрасные, если в них нет тебя, если в них я скучаю, мои глаза погаснут, а руки пусть потеряют. Давно потускневший город, под рев ледяных моторов, пытается выжить соки, но плесень там не Рокфоров. От удушья круги под глазами, наружу равнодушия. Я полон, немного простужен, закрой небо рукой. Мы не помним, как нас зовут, дорогой мой друг. Проведи меня до дома, мы знакомы, да, истома, комом в горле застрянут, день был слишком натянут. Проведи меня до дома, мы знакомы, да, истома, комом в горле застрянут, день был слишком натянут. Изнеженной снежной кожи тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин, усталых глазах, и больше я не ревную. Меня ждет пустая трасса. От удушья круги под глазами, наружу равнодушия. Я полон, немного простужен, закрой небо рукой. Мы не помним, как нас зовут, дорогой мой друг.